Assalamu alaikum dostlar, amansızlarбы? Biz dağın bugün Çoңалайдын ушул bir жерине келип эс алып жүрөбүз, конок болуп. Эркайым деген балык чарбада. Бул жер Çoңалайдын так ортосунан орун алган, мынакей. Жарбашы деген айылдын маңдайында. Бул жагы Чак, Көксуу деген айыл аркылуу келсеңиздер болот. Азыр кандай кызматтарды көргөзөт? Аябайлы бүгүн эл көп экен бул жерде. Бүгүн 25 май бүтүрүүчүлөр 10 жылдык, 20 жылдык деген ушул Çoңалайдын бүт юбилей тоскон классташтар, айылдаштар бүт ушундай экен. Азыр сиздерге даана так көргөзүп беребиз. Кандай кызматтарды аткарат, эмнелер бар, кандай балыктар бар. Ошолор тууралуу сиздер менен бөлүшүп кетебиз достор. Биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы эле кыргызстандык туугандар жана ошо Çoңалай Ош областына караштуу Çoңалай районундагы жашаган туугандар, баарыңыздарды ушул Көксуудун Көксууда жайгашкан Эркайым деген балык чарбага баарыңыздарды чакырат элем. Биз ушул 3-жылы иштеп атабыз. Буюрса жалпы эле эли журтубузга жана ушул сырттан келген туристтерге кызмат көрсөтүп атабыз. Буюрса жакшы. Анан эң негизгиси ушул Көксууда жайгашып калганыбызга байланыштуу биздин ушул форелдер, радужный форель багабыз. Даамы бир өзгөчөлүгү бар десем болот. Себеби дегенде даамы дагы өтө жакшы. Жесең дагы бир рахат алып, бир оозуңда даамы калаткандай бир жакшы сонун балыктар келип эс алып кетсеңиздер, биз ар дайым кызмат кылабыз. Анан бул балыктан башка кандай дагы даамдар бар сиздерде? Кандай заказдар кылса болот? Кызматтар. Бизде ошол балыктан сырткары дагы ушул өзүбүздүн эле кыргыздын бир улуттук тамактары дагы жасап беришке аракет кылабыз. Жанагы чабаты деп коет, жупкама дейт, каттама, балборсоктор, борсоктор, анан кымыз, саамал дагы уюштурабыз деген Кудай кааласа пландарыбыз бар. Өзүбүздүн ошо Кыргызстан элине, анан калса жанагы сырттан келген туристтерге бир ушундай бир өзгөчө мындай жатып эс алаткандагы ушундай бир шарттарды түзүшкө ниет кылабыз. Буюрса ошентип дагы кызмат көрсөтөбүз.
ошол